Министрлер кабинетинин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентешевдин Чүй облустук мамлекеттик администрациясынын жетектегенине 100 күн болду. Өлкөдөгү кырдаалды эске алып, оор сыноолор учурунда элге мамлекеттик бюджеттин эсебинен эмес, өз чөнтөгүнөн жардам берүүдө. Маселен, Баткен облусуна гуманитардык жардамын жөнөттү. Орус айында Чүй облусуна 200 тонна un, 12 тонна өсүмдүк майы, 4 тонна кум шекер, 4000 куту чайын таратты. Мындай кайрымдуулук иш-чараны 20 жылдан бери улантып келет. Панфилов Жайыл районуна суу чыгаруучу скважинаны чыгарууга жардам берди. Бу жерде көйгөйлүү маселелер абдан көп. Мынакей азыркы агыраке жайкы суат жерлердеги суу жетишпегендер маселеси көп. Ошондой эле ирригационный системалары илгери совет доорунан баштап салынбай, жасалбай алгандар. Ошол себептен суулар азыр суу маселеси жетишпей, полимой суу жетишпей аткандыгы бул элдерге көп көйгөйдү алып келет экен. Чүй облусу боюнча жеке ишкерлер тарабынан жаңы кичи жана орто ишканалар ачылып, көптөгөн иш орун түзүлдү. Чүй облустук өнүгүү фондунун каржылоосунда 170 долбоор жактырылып, учурда айыл аймактарында тендер өткөрүү иштери аткарылууда. Чүй облусунда ички жана тышкы жолдордун абалын оңдоо иштери жүрүп жатат. Бул жол боюнча дагы көп баягыраки былтыр пандемиядан кичине токтоп калды. 8 ай 9 ай андан кийин дагы эме жанагыраки акчанын маселеси боюнча токтоп калды. Ошондуктан 1 жылдан ашып кетти. Негизи былтыр жайында бүтмөк болчу. Эми быйыл ушулеке сентябрга деп баягы бизге жооп берип атышат. Ошо сентябрга чейин бүтөбүз деп аракет кылып атышат. Эгин талаасына суу жетпей жатышынын бирден бир себеби мөңгүлөр ээрибей жатат. Мындан улам ыкчам ыштап түзүлүп, аны Эркин Тентешев өзү көзөмөлгө алып, күнү түнү рейд жүргүзүп жатат. Эркин Сатканбаевичтин Азиялык медициналык институту элдин ден соолугун сактоо үчүн түздөн-түз жардамын берип турат. Аталган окуу жай алдыңкы окуу жайлардын бири болуп саналат. Мен ушу Азиялык медициналык ойлоп ушу ачып 2004 жылы ачканда эми толук кандуу иштегенин быйыл 10 жылдык деп атканыбыз баягы 2008 жылы толук кандуу иштеп баштады. Бардык энергиясын талбас эмгекке арнаган Эркин Тентешев өнүгүү жагынан бардык аймактарга эталон болгон Чүй облусун чоң кайрат менен жетектеп келатат. Өнөр жай тармагы боюнча 1555,2 миллион сомго 15 долбоор аткарылып жатат. Айыл чарба тармагы боюнча 100,2 миллион сомго 14 долбоор. Кичи жана орто бизнес тармагы боюнча 240,9 миллион сомго 32 долбоор аткарылып жатат. Социалдык тармак боюнча 21 долбоор 290,4 миллион сомго аткарылууда. Дене тарбия жана маданиятка 5 долбоор 53,2 миллион сомго аткарылып жатат. Инфраструктурасын өнүктүрүү боюнча 29,3 миллион сомго 11 долбоор аткарылып жатат.